Акипресс чекит оор KG кыргыз тилиндеги маалыматтардын булагы кезекте акыркы жаңылыктардын топтому. Ноокенде 10 жаштагы кызды зордуктоого аракет жасады деген шектүү кармалды. Бүгүн 5-февралда сот анын баш коргоо чарасын карайт. Кылмышка шектүү жигиттин үйүнө тинтүү жүргүзгөндө жаш кыздардын ич кийимдери табылган. Жалал Абад облусуна Кытайдан келген кыргызстандык 10 студент дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алардын абалы жакшы. Кытайдан Казакстандын көмөгү менен 2-февралда келген студенттерден сасык тумоо же безгектин белгилери табылган эмес. Дарыгерлер аларды көзөмөлгө алууну улантат. Ошондой эле коронавирус дартына байланыштуу Кыргызстандагы бардык көзөмөл өткөрүү пункттарында алдын алуу чаралары күчөтүлгөнүн Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн 5-февралдагы отурумда өкмөттүн 2 мүчөсүнүн талапкерлигин жактырды. Эми вице-премьер-министр кызматын Эркинбек Асрандиев эле буга чейин бул кызматты аткарып келген Замирбек Аскаров өзгөчө кырдаалдар министрлигин жетектейт. Кыргыз-Кытай чек арасында жайгашкан Тору карты көзөмөл өткөрмө жайында коронавируска каршы даярдыктар көрүлдү. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн билдирүүсүндө чек ара жабык, бирок Кытайдын аймагында чек аранын ачылышын күтүп жаткан кыргыз жарандарын Кыргызстандын аймагына өткөрүп, тосуп алуу иш-аракеттери көрүлүп жатат. Алар жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары деп айтылат. Бардык маалыматтарды телефондон эле окусаңыз болот. Ал үчүн Баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз.